Бала бақыт, бала ырыскы, бала мураскор, бала келечек. Бала менен жашоо маңыздуу, таттуу, көрктүү, шаңдуу, айтор балалуу үй базар. Бирок бала базар эмес, ал кооз гүл бакча. Эртеңки чынар терекке, саябан бакка айланаар бүгүнкү чырпык. Бала бул менин жашоом, дем алган абам. Баласыз мен бир да күнүмдү элестете албайм. Байлык бул дүнүйө мүлк эмес. Байлык мен үчүн бала. Мен бай энемин. Менин 3 уулум бар, 3 азаматым бар. Баскан жолум, басар жолум, медерим, берекем. Менин кутум, байлыгым, ырыскым. Баласыз өмүр бул супсак өмүр деп эсептейм. Жүрөгүмдүн жарымы, жашоомдун маңызы. Балабыз ынтымактуу үй бүлөдө чоңойсо, биздин мээримибизди көрсө, балабыздын бактысы биздин бактыбыз. Бактылуу балалык, ата-эненин мээримине бөлөнгөн балалык. Тынчтыкта, келечекте көп нерсени үмүттөнүп жашаган бала бул бактылуу балалык деп эсептейм. Бул көпчүлүк учурда бейкапар жашоодо. Мээрим төгүп, эркелетип туруш керек. Эненин балага берген үч белеги: өмүр, мээрим, түшүнүү. Ошол үчөнү толук алган бала бактылуу боло алат. Ата эненин маңдайында, чоң ата чоң эненин маңдайында ден соолугу таза, каалаган ой максатында билим алып өскөн балалыкты бактылуу балалык деп эсептеймин. Балдарыбызды коргошубуз керек. Себеби эгерде ар бирибиз ушул маселени көтөрүп чыкпасак, биздин балдарыбыз тагдыры бузулуп, жашоолору караңгы түнгө айланып жатат. Эч качан бир дагы наристе бул жашоодо ыйлашын каалабайм. Зулумду көргөзүп, анын көз жашын агызганга акыбыз жок. Балдарды коргоп, ошо балдарга мээрим төгүп, балдарды асыроону үйрөнүшүбүз керек. Үй бүлөдө бир тууган менен бир туугандын, ата менен эненин, эне менен кыздын ортосундагы байланыш өксүп келатат. Сакташ үчүн ошо байланышты үзбөш керек, күчөтүш керек. Баланы биз терс маалыматтардан алыс кылып коргой алабыз. Энеси менен атасынын мээримин төгүп, бардык жактан камсыз кылып коргошубуз керек. Келечегибиз болгон балдарыбызга туура тарбия берип, билимге сугарып, коргоп, кастарлап, коомго татыктуу жаранды жетиштирели.